Териштирүү жыйынына Суперинфо гезитинин тамаша торуна түшкөндөр менен бирге туура эмес маалымат жазган деп нааразы болгон ырчылар да келген. Ырчы келини Жанета Бабкова жөнүндө туура эмес баш сөз менен жарыяланган макаланы Юрий Бабков эмдигиче унутпайт. Булардын газетасы өтүш үчүн биздин үй бүлөнүн абийирибиз кетиш керек экен да. Түшүнүп атасыңарбы? Бул далилденген, тартылган. Материалдын баарын даярдаганбыз да. Балаң бизге 100 000 сом алып кел дейт да. Эгер 100 000 сом алып келбесең, сен балаңды көрбөйсүң дейт, айырыласың балаңдан дейт. Ошондо мен аябай жаман акыбалда калдым да, титиреп турайын десем, 5 тамдан тура албай калдым. Өзүнчө эле баспай эле жаман болуп, жүрөктөрүм сайышып жаман болгом. Гезиттин тамаша торундагы каарманы Назира Айтбекова учурда ооруканадан чыгып, бирок дагы деле амбулатордук дарыланууда. Коргоочусунун айтымында окуя боюнча кылмыш ишин азыр Бишкек шаардык ички иштер бөлүмү карап жатат. Возвращение ее на место. Бүгүнкү күндө бизге жеткен так эмес маалыматтар боюнча коркуткан балдардын бирөө башка дагы бир кылмышка чейишеси бар деп Бишкекте эмес, башка шаарда кармалды. Гезит жамааты актерлор деп аташкан балдар актер эмес болуп чыкты. Экинчи тарап болгон гезиттин жетекчиси бошобой жатканын айтып, суроолорго телефон аркылуу гана жооп берди. Анын айтымында Назира Айтбековага байланышкан окуяны айрымдар пайдаланып жатат жана гезиттин аброюна шек келтирип жаткандарды сотко берерин айтты. Эми наразычылыктарга биз эшигибизди жаап койбойбуз. Негизи келгендер келип конкреттүү айтып, могу жерде туура эмес кылып койдуңар десе, чын эле туура эмес кылган болсок, дайыма эле ошо тиешелүү кишиден кечирим сурап, ачыгын айтып, сүйлөшүп алып эле чечишип келатабыз. Назира Айтбекова боюнча биз өзүбүздүн газетанын, Суперинфо газетасынын расмий билдирүүсүн таратканбыз бардык маалымат булактарына. Ошондой эле бул окуя боюнча кандай жыйынтык чыгарганыбызды дагы ал жерде айтканбыз. Бул окуя социалдык түйүндөрдө да кызуу талкуу жаратып, ага катышкан көпчүлүк мындай аракетке барган журналисттер өтө аша чаап кеткенин айтууда. Биз журналисттер бир сөз менен кишини өлтүрүп алышыбыз мүмкүн, же болбосо бир сөз менен бир кишини кубантып, аябай жогорку деңгээлге жеткиришибиз мүмкүн, же болбосо бир сөз менен чындыгын деле аябай түшүрүп коюшубуз мүмкүн да, дараметинчи. Андыктан бул жерден аябай абайлаш керек. Анан азыр тамашалар өтө эле көбөйүп кетти. Бул батыштан алып келген нерсе да бизге. Анан мында өзүн чектин биздин үрп адат, маданият, салт сана же болбосо менталитет, бир сөз менен айтканда ошол нерсени эске алыш керек да. Жыйында кайбир учурларда журналисттердин тамашасы аша чаап баратканы белгиленип, адам өмүрүнө коркунуч жаралган учурлар болуп жатканы сынга алынды. Чогулган ырчылар кеп соңунда гезит өз ишинен жыйынтык чыгарар деген ишеним менен гезитти жазалоо үчүн басылма уюштуруп жаткан концертке катышпайбыз деген жыйынтыкка келди. Айжан Омолдошова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук, Биринчи канал.